Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum urmatlı көрермандар. Бүгінде мен каналымда жаңы bir долбоор баштадым. Тағырақ айтқанда, сіздерден келген сұраныштар бойынша мен туғандарым, жолдаштарым, достарым, таныш билиштерим акыркы учурда Кудай жалгап туура тамактануу боюнча маалымат алууга куштар болгон экен. Менден өтүнүшүп, мен убакыт таап, атайын даярданып, сиздерге буга чейин 1 жылга жакын убакыт ичинде ушул туура тамактануу тартиби боюнча окуп келе жаткан лекцияларымды бир канча темаларга бөлүп, бүгүн алгачкысын силерге сунуш кылганы турам, иншаллах. Бул лекциялардын өзү башаты мындан 7-8 жыл илгерки убакытка барат. Тагыраак айтканда мен ушул адал индустриясын өнүктүрө баштагандан баштап эле ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туура тамактануу боюнча сүннөтүн издеп жүргөм. Жана жылдар бою аз-аздан тамчы маалымат чогулуп отуруп, акыркы кезде Кудайга шүгүр опол-тоодой бир жыйнак, бир тажрыйбага туш болдум. Жана ошондон азырга чейин өзүм да аламын. Жана алган нерсемди чогултуп, чакан лекциялар кылып, элдин алдында чыгып сүйлөп, түшүндүрүп, кээде түз эфирден, кээде телевизордон, кээде басма сөз беттеринен чыгарып келдим эле. Бүгүн мына өзүмдүн каналыман да чыгарганы турам. Анда эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жакыныраак отуруңуздар. Мен бир өтүнүчүм, бул лекцияларды башкаларга да таратууга жардам берсеңиздер. Анткени бул өтө керек. Эмне үчүн бүгүнкү күндө оорулар көп? Мен тамашалап айтам, бирок чындыгы ушундай, Кыргыздын улуттук ооруларына айланып калган илдеттер бар. Мисалы үчүн кант диабети, сахар болуп калыптыр дейт бизде. Грыжасы жок, кыргыз жок бүгүнкү күндө. Кан басым оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары, боюнча Кыргызстан азыр 1-орунда турат. Биз өзү ушундай бейиштин төрүндөгүдөй табиятта жашайбыз, бирок ушул кан басымы, кан тамырлар оорусу бизде аябай күч алган. Аллергия, бүгүн аллергиясы жок, кыргыз жок. Жана башка толгон токой. Мына гемодиализ жөнүндө айтуунун өзү мындай орунсуз. Гемодиализ бүгүн кечирим сурайм, эгер туура эмес айтсам, ушу ар бир үйгө кире баштады. Гемодиализи жок, тыйын издебеген адам жоктой. Мунун бардыгы эмнеден? Бул бирөө келип бизге оору таратып атабы, же бизди бир душман бастырып алды, эмнеге мындай оору десе, мунун бардыгы жыргалчылыктын оорусу. Тагыраак айтканда, тамак көп, акча көп, жана биз тамактанганды билбейбиз, анын тартибин билбейбиз, оорулар пайда болду. Сахар оорусу, мына ушул кант диабети, тамак сиңбегенден. Тамакты туура эмес тандайбыз, кылдаганда туура эмес кылдайбыз, жана аны сиңдире турган гормондор иштеп чыга турган азыктарды жебейбиз, жана инсулин гормону жетпегендиктен кант менен байып отуруп бизди ушул илдетке алып келет. Кан басым оорулары каяктан пайда болсо, ич май көбөйүп кеткен, анын арасынан кан тамырлардан кан өтпөйт, басым көбөйөт. Дагы толгон токой оорулардын бардыгынын башаты, кечирип коесуздар, мына ушул туура эмес тамактануу. Адамды биз 3 негизги мунарадан баа беребиз, адамдын жашоосуна. 3 негизги мунарадан карайбыз. Тагыраак айтканда, биринчиси мээ, адамдын мээси, экинчиси анын денеси, жана үчүнчүсү анын кыймылы. Мына ушул 3 көрсөткүч саламат болсо, адамдын жашоосу да саламат болот. Мээсинин саламаттыгы анын акылы менен өлчөнөт. Адамдын акыл зеректиги, өткүрлүгү, башка бирөөлөр аңдай албаган нерсени аңдап, аны түшүндүрө билүү жөндөмү, өзү да түшүндүрүү жөндөмү, түшүнө алуу мүмкүнчүлүгү мына ушул акыл күчү менен, тарыгына интеллект менен өлчөнөт. Экинчиси дене кубаты менен бааланат. Дененин кубаты анын күчү. Үчүнчүсү кыймыл, бул шайдооттугу менен. Кыймыл шайдоот болбосо, ал жансыз кыймыл деп эсептелет. Мына ушул 3 көрсөткүч адамдын жашоосунун саламаттыгын белгилейт. Анын акылы, кубаты жана кыймылынын шайдооту. Ушул 3 нерсе Т деп белгилейбиз. Туура тамактануу тартибинен түздөн-түз көз каранды. Эгер туура тамактануу тартиби жок болсо, үчөөсүнүн тең, иши 3 башка. Мээ бүгүнкү күндө тилекке каршы көпчүлүгүбүздө
Мен тамашалап айтам, автопилотто иштейт. Каалаган нерсе оюна келет, бул ошол мээбиз ойлонгон гана нерсени көтөрүп жүрө берет, ал барган сайын тарып отуруп, жөн эле WhatsApp'тан алган маалымат менен да жашап калабыз. Жана ошону менен ушак деңгээлинде жашап калдык. Эмнеге? Мээ өз алдынча барлыкка, реалдуулукка баа бергенге күчү жетпейт. Маалыматтыра калчаганга күчү жетпейт. Аны талдаганга да күчү жетпейт. Караңыздар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда эки бизнес аябай өнүгүүдө. Биринчиси тамак аш индустриясы, экинчиси фармацевтика. Тамак аш бүгүнкү күндө денени өлтүрөт, мээни өлтүрөт жана кыймылды өлтүрөт. Тамак аш бүгүн ууланган тамак, ГМО, синтетика, бир да кубаты жок, азык болбогон, жөн эле даам менен бизди алдаган тамак денени өлтүрөт жана аны биз доктурга барабыз, доктур бизге дары жазып берет. Дарын алабыз дейбиз, аптека өнүгөт. Мына ушул эки нерсе. Баамдап көрсөңүздөр өзүңүздөр да байкайсыздар. Ашкана, аптека салынат. Бүгүн чоң гипермаркеттерди да карасаңыздар, жарымы азык-түлүк, жарымы дарыкана. Мына ушундай. Бул бүгүнкү күндө өнүгүп аткан нерсе. Экөөсүнүн тең пайда көрүү булагы биздин ден соолугубуз. Мына ушул үчөөсүнүн өз ортосунда дагы өз ара мамилеси да бизде туура эмес. Кыймыл жок бизде. Кыймылсыз жашоо. Тамак жегендерде уктайбыз, үстүбүзгө көрпө жаап коет. Эртеси кечки оокатты кайра бышырып жейбиз. Ал биздин денебизди ууландырат, ошентип барып курсак чыккан, семирген, суу кургаган денеде уйку бузулган кечке WhatsApp карап отура берип, натыйжада эмне болду? Дене иштен чыкты. Илгери бир 80-деги кемпирдин оорусу бүгүн 10 жашар балада табылат. Бүгүнкү күндө 5, 10, 15 жашар балдарда ушул нерсе бар. Мээсиндеги басымы менен төрөлгөн балдар бар. Кант диабети менен төрөлгөн балдар бар. Аллергиясыз төрөлгөн бала жок. Бардык балдар аллергия менен төрөлөт. Диатез менен төрөлөт. Эмнеге? Мына ошол туура эмес тамактанганыбыздан, туура тамактануу тартибин билбегендигибизден. Туура тамактануу тартиби эмне болгон нерсе? Туура тамактануу тартиби негизинен 7 мунарадан каралат. Биринчиси, тамак адал болушу керек. Бул негизги маселе. Экинчиси, биз тамактын курамын билишибиз керек. Илгери ысык суук деп бөлчү эле. Мүчөбүз тамыр менен кармап бөлчү. Ысыгың ашып кетиптир, суугуң көтөрүлүп кетиптир деп билчү эле. Бүгүн ал нерсе жок. Илимий мунарадан караганда тамагыбыз эмнеден турат? Ысыгы кайсы, суугу кайсы? Тамактын өлчөмүн билишибиз керек. Кайсы курамдагы тамакты канча өлчөмдө жейиш керек. Андан кийинкиси маалы. Кайсы маалда тамак жейиш керек, канча маал жейиш керек. Андан кийин биз билишибиз керек суу. Негизги маселе. Денеде суу жок. Кыргыздардын 99%-ын биз атайын приборлор бар, өлчөгөнүбүздө денесинде суу жок. Адамдын денеси 80%-дан кем болбогон суудан турат өзү. Суткасына жок дегенде биз 1,5-2 литр суу беребиз. Кааласак да биздин органдарыбыз иштегенде суу берет. Туалетке барабыз, дем алабыз, уктайбыз, сүйлөшөбүз. Мен азыр сиздерге сүйлөп атканда менден суу кетип атат. А ордуна канча суу ичебиз? Шорпону, коланы, пепсини, спрайтты, кофени суу деп эсептебейбиз. Чайды суу деп эсептебейбиз. Суу деген бул суу. Канча литр суу ичебиз? Ашып барса 1 литр. Калганын дене кайдан алат? Бир Кудайдын өзүнө белгилүү. Дене каяктан алып атат сууну билбейм. Ошон үчүн дене кыйналат. Оорулар пайда болот. Баш ооруу, алсыроо, ныксыроо, уйкусуроо, ооздун кургагандыгы, зарна болуу, ич катуу, каруу. Биз картаябыз, эмнеге суу жетпейт, клеткалар өлөт. Андан кийин уйку. Уйку да бизде туура эмес. Уктап атканда да денеде кээ бир процесстер жүрөт. Уктабасаң ал процесс жүрбөйт. Мына ошол процесс жүрбөсө адамдын денеси стрессте, ал да ооруга алып барат. Бүгүн бизде жалпы уйкусуздук доору болду. Андан кийин кыймыл. Бул кыймыл жанагы кетмен чапкан кыймылга кирбейт. Жөө баскан кыймылга кирбейт. Ар бир мүчө иштей турган кыймыл комплекстери керек. Аны ким кылып атат? Бул да бизде чоң проблема. Эми буларды кандай чечмелейбиз? Үстүртөн болсо да карап чыгалы. Адал тамак биз муну шарияттан алабыз. Эмнеге? Аллах субханаху ва таала адамды жаратты жана анын жей турган тамагын, кыла турган амалдарын бүт белгилеп берген. Биз муну тамак маселесинде шариятты карайбыз. Курам деген бул эмне бүгүнкү күндө? Бул белок, бул углевод, бул май, бул витамин, бул минерал. Кайсы тамакта ушулар бар? Ушуну билишибиз керек. Булардын кайсы органда эмне рол аткарат? Билишибиз керек. Канчасы кандай рол аткарат? Өлчөмү мына ушунун өлчөмү. Бир күндө канча белок жейишибиз керек, канча углевод жейишибиз керек, канча май жейишибиз керек, кайсы витаминди канча жейишибиз керек жана
кайсы минералды жейишибиз керек. Андан кийин мал, мына ушул мал дагы ушуларды канча мал жейбиз, эртең менен белок канча грамм жейилиш керек, бир күнгө канча углевод, канча малга бөлүп жейишибиз керек, мына ушул биз билишибиз керек. Жана суу, биздин денебиздин салмагына жараша канча литр суу кетет. Муну биз билишибиз керек. Жана сууну да канча маал ичишибиз керек, кандай өлчөмдө ичишибиз керек, кандай тартипте ичишибиз керек. Тамактан мурун канча, тамактан кийин канча. Уйку бир суткада канча укташыбыз керек, канча бөлүп уктасак жакшы, кайсы маалда уктаган жакшы. Билишибиз керек. Жана кыймыл. Кыймыл эң эффективдүү кыймылдар кайсы булчуңдардыкы? Ички булчуңдарды кантип кыймылдатабыз, сырткы булчуңдарды кантип, тери, көз булчуңдары кандай кетет? Мына ушунун бардыгын, урматтуу туугандар, эгерде мындан аркы ушу менин каналыман чыгып турган көрсөтүүлөрдү тынбай күтүп, издеп көрсөңүздөр, Аллах насип этсе, ар бирин өз алдынча бөлүп карап чыгабыз иншалла. Биринчи талап ушул. Кызык болсо, бизге байланышка чыккыла, мен телефондорду ылдыйда жазам. Ар бириңиздерге өзүмчө персоналдык программа түзгөнгө, ар бириңиздерге өзүңөргө өз алдыңарча, көз алдыңарда консультация бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар, убакыт табабыз иншалла. Анткени биздин элдин ден соолугу ар бириңиздердин ден соолугуңуздан көз каранды. Качанга чейин биз бирөөлөрдүн, чет мамлекеттердин тамак аш индустриясын өнүктүрөбүз, канчага чейин алардын фармацевтикасын өнүктүрөбүз. Эмне үчүн өзүбүздүн деңгээлибизди көтөрбөйбүз? Мен үчүн бул өтө олуттуу маселе. Ошон үчүн силерге ушул долбоору менен чыгып отурам. Бул каналга жазылыңыздар, башкаларды да жазылганга үгүттөп бериңиздер жана ушул видеолорду таратууга жардам бериңиздер. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.